Бүгүн сиздер менен биргеликте Аллах Таала Кур'анда баяндаган Сулайман пайгамбар жөнүндө сөз кылайын деп чечтим. Аллах Таала ыйык Кур'ани Каримде Намл, кумурска деген сүрөдө ошол Сулайман пайгамбардын окуясын бизге баяндап кабар берет Аллах. Ал эми Сулайман пайгамбарга Аллах Таала бардык канаттуулардын тилин үйрөттү. Аллага шүгүр кылды, Алла ушундай бир касиеттерди берди. Урматтуу мусулман бир тууган, Сулайман алейхиссаламдын тактысы өтө чоң эле. Сулайман алейхиссаламдын тактысынын асманда учуп жүргөн кезде бардык канаттуулар канаттарын жайып Сулайман алейхиссаламга көлөкө кылып жүрөт эле. Сулайман алейхиссалам бардык элдердин маселесин чечүү үчүн дүнүйө жүзүнү ошол тактысына отуруп алып кыдырат эле. Күндөрдүн биринде Сулайман алейхиссалам бир өрөөнгө келип тактысы менен коно турган болуп калды. Бирок ал өрөөндө кумурскалар жашайт эле. Ошол өрөөнгө түшкөндө хатта иза атау ала вадин намл, Сулайман алейхиссалам качан ошол кумурскалар жашаган өрөөнгө келген кезде қалат намлатун я айюхан намл удхулу масакинакум ла яхтиманнакум Сулайман ва жунудуху ва хум ла яшурун. Сулайман алейхиссалам өзүнүн тактысы менен ошол өрөөнгө келгенде, кумурскалар жашаган жерге келгенде, бир кумурска бийик жерге чыгып кыйкырды. Я айюхан намл, эй кумурскалар деди. Эй кумурскалар, удхулу масакинакум, үйүңөргө кирип кеткиле. Ла яхтиманнакум Сулайман ва жунудуху, Сулайман жана аскерлери селерди сындырып салбасын деди кумурскалардын бирөөсү. Урматтуу мусулман бир тууган, адамдын сүйлөгөн сөзү аба аркылуу келет. Кумурсканын сүйлөгөн сөзүн шамал аба аркылуу Сулайман пайгамбарга жеткирди. Сулайман пайгамбар кумурсканы чак, эй кумурска, кумурскалар уяңарга кирип кеткиле. Сулайман жана анын аскерлери келатат. Селерди сындырып салбасын деп, биз ушундай бир залым деп ойлойсуңбу сен деди. Ошондо жана кумурска, эй падышам, сиз менин сөзүмдүн акырына чейин укпаптырсыз. Ва хум ла яшурун, алар байкабастан силерди басып кетпесин дегенмин деди. Фатабассама захикан мин кавлиха, Сулайман пайгамбар кумурсканын сөзгө жылмайып күлүп койду. Урматтуу мусулман бир тууган, мына ушул жерге бир нерсени эскерте турган нерсе, ушул жерге бир токтой турган нерсе, Аллах Таала ыйык Кур'ани Каримде ла яхтиманнакум, сындырып салбасын деген. Эмне үчүн Аллах ла яктуланнакум, өлтүрүп салбасын деген жок. Эгер бул аятка токтоло турган болсок, же болбосо ла яхтиманнакум деген бул сөзгө токтоло турган болсок, Европада бир жерде бир конференцияда бир жаңылык жасадым. Мен кумурсканы иликтеп издеп чыксам, кумурска шишеден жаралган экен деди. Ошол жерде мусулман аалымдардын бирөөсү, сен эми ушуну изилдеп чыгып, кумурсканын шишеден жаралганын эми билдиңби? Аллах Таала бизге ыйык Кур'ани Каримде 14 кылым мурда кумурска шишеден жаралган деп кабар берген деди. Ошол жерде ла яхтиманнакум, сындырып салбасын деген, урматтуу мусулман бир тууган, кумурска шишеден жаралган экен. Аллах бизге кумурсканын шишеден жаралганын бизге кабар берди. Ошол жердеги бардык адамдар ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп бир аят эмес, бир сөздүн себебинен динге киришти. Сулайман пайгамбарга бир катчы керек эле. Сулайман пайгамбарга бир катчы керек эле. Бардык куштарды жыйнап, ким мага катчы болот деп баары куштарды жыйнаган кезде кээ бир бүркүттөр келди. Бир чоң-чоң канаттуулар келди. Мени катчы кылып алыңызчы. Мен сизге кызмат кылайын деп бүркүттөр чоң-чоң канаттуулар келди. Анан урматтуу мусулман бир тууган, билесиздер, бизде үпүп деген бир куш бар. Ал түз уча албайт, араңдан араң учат. Анан үпүп келсе, бардык бүркүттөрдү көрүп айтты. Эми ушундай бир чоң канаттуулар турса, мага эч кандай пайдасы жок го. Мен барбай эле коеюн деп, ошол жанагы кичкинекей үпүп куштардын арт жагына турганда Аллах Таала Сулайман алейхиссаламдын жүрөгүнө салды. Эй Сулайман, саңа катчы боло турган, сенин буйругуңду аткара турган куштардын те арт жагында үпүп деген куш бар, ошону катчы кылып ал деди. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Ман тавадуа лиллах рафаахуллах" дейт. Бул хадистин мааниси, "Ман тавадуа лиллах", ким Алла үчүн өзүнү кичипейил тутса, рафаахуллах, Аллах ал адамдын кадыр баркын көтөрөт дейт. Үпүп ушундай бир чоң канаттуулардын арасында мага уят го. Мен барбайын деп өзүнү кичипейилдик кылып, куштардын те арт жагына туруп алды. Аллах ошол үпүптүн кадыр баркын көтөрдү да, машалла. Караңыздар урматтуу мусулман бир тууган.
Sulaymon aleyhissalam üpüptü katçı kılıp tandap özünün oң jagынан bir jay berdi. Allah Taala ıyık Kur'an-ı Kerim'de uşunday deydi. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Bugün araňarda üpüp görünbey kalıptır. Emne bugün üpüp jumuşka kelbedibi dep daim ertemenen Sulaymon paýgambar kuştарды есептеп санын билет эле. Азыркы биз эртеменен мектепке келген кезде kim keldi kim kelbedi деген ушундай bir эмелер Sulaymon paýgambardan kalgan. Kim keldi kim kelbedi degeni. Üpüp görünbey kaldı. Sulaymon paýgambardын urmatly musulman bir tugan öte açusu keldi de uşunday dedi. La u'azzibannahu azaban şadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyani la aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Sulaymon paýgambar 3 şart koydu. Eger üpüp kele turgan bolsa la u'azzibannahu azaban şadidan anı men öte katты azaptayım. Aw la azbahannahu je bolbosam anı men soyup salam dedi. Awla ya'tiyanni bi sultanin mubin. Bugün jok bolgon bir sebebini aytıp kelsin dedi. Urmatly musulman bir tugan. Üpüp keldi. Üpüp keldi. Oşonda bilesler bize köre albastar var. Kançalagan bürküttör, kançalagan kanattılar Sulaymon paýgambarga katçı bolayın dedi. Birok Allah alarga nasip kılbagan eken üpüpke nasip kılıp üpüp kelgenden keyin kanattılar aytты sen öldüň dedi. Sen öldüň dedi. Urmatly musulman bir tugan Sulaymon paýgambar 3 şart koydu. Eger üpüp gelse men аны azaptaymın, je soyup salamın, je keçigip kelgen sebebini aytsın dedi. Al emi janındağı kanattılar köre albastыk kılıp seni azaptayın dedi degen söz aytkan jok. Je bir sebebini aytıp kelsin dep aytkan jok. Seni Sulaymon öldüröm dep aytты dedi. Famakasa gayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sabayn binabayn yaqin. Famakasa gayra ba'id. Üpüp Sulaymon paýgambarga keldi. Kelgenden keyin köp unçukpay turdu. Urmatly musulman bir tugan bul ayattan sabak ala turgan nerse, eger bir jerge işkanaga je bir jerge keçigip kele turgan bolsoňuz, şunday jolda uşunday maşineler köp bolup kaldı dep özüňüzdün bayağı emeňizdi problemaňyzy aytpaňyz. Üpüp unçukpay turgandan keyin me dedi? Kayda jürdüň dedi. Sulaymon paýgambar aytdı. Men sizge dedi, sizdin padişaçylyk kılıp turgan wagtda sizge padişaçylygyňyza baş iýbegen bir kowumdun kabaryny alıp geldim dedi. Al kanday kowum eken? Üpüp aytdı. İnni wajadtu imra'atan tamlikuhum ve utiyat min kulli şey'in ve laha arşun azim. Men bir ayaldy taptım. Al ayal oşol ayıldın padişasy eken. Ve utiyat min kulli şey. Aga Allah bardyk baylykty beripdir. Bardyk baylygy jeterli eken. Ve laha arşun azim. Anın uşunda bir çoğun taktısı var eken dedi. Wajadtuha ve kavmaha yasjuduna liş-şems min dunillah. Oşol ayal jana ayaldın kowmu yasjuduna liş-şems min dunillah. Allah'a sıyınbastan künge sıyınat eken. Men keçeten beri bekeri jürgen jerim jok. Men uşul kabardy sizge alıp geldim dedi. Urmatly musulman bir tugan. Sulaymon paýgambar mınday dedi. Qala sananzuru asodaqta am kunta minal kadibin. Qarap görüş gerek. Sen balki meni aldap jatkandyrsың, je çyn aytyp atasыңmı dedi. Urmatly musulman bir tugan, eger sizge birөө kabar alıp kele turgan bolsa аны anyktaş gerek. Allah Taala ıyık Kur'an-ı Kerim'de aytat Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amanu in ja'akum fasiqun binabayn fatabayyanu an tusibu qawman bi cehaletin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Allah aytat ya eyyuhellezine amanu ey iman keltirgenler, Allah'ın birligine Muhammed aleyhissalam'ın hak paýgambar ekene iman keltirgenler, eger sizlerge bir fasık, eger sizlerge bir buzuku kavar alıp gelse fatabayyanu аны taktagıla. Аны taktavastan hüküm çıkarıp keyin ökünüp kalıbagıla deydi. Emi adamdın söz olsa meyle. Bir kuştun sözgö Sulaymon aleyhissalam seni karap görüşüm gerek. Balkim sen beni aldap jatkandyrsың dedi. Luqman Hakim degen awliya kişi bolgon. Luqman Hakim aytat. Ey padişalar, eger sizlerge bir adam kelip oşal adamdın bir közü kuyulup düşüp kalgan. Ey padişam, meni palançı bir közümdü montu kuyultup düşürüp saldı dese, seler tez hüküm çıkarbagıla, anıktap körgülö taktagıla. Balkim bul adamdın bir közü çıkıp kelgen bolsa, bul adam narka adamdın balkim iki közün çıkarıp kele jatkandır deydi. Ey padişalar, oşonduktan siler deydi Luqman Hakim, şaşpastan hüküm çıkargıla deydi. Sulaymon paýgambar anan mınday dedi. İzhab bi kitabi hâzâ fe alqih ileyhim sümme tevelle anhum fanzur mâzâ yerci'un.
Мен сага азыр бир кат жазып берем dedi Сулайман пайгамбар үпүпкө. Ошол катты ошол коомго алып барасың. Анан бир аз алысыракта турасың. Сен апарган катты окугандан кийин алар кандай жыйынтыкка келет? Ошону билип келишиң керек dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, мына ушул жерде бир нерсе эскерте турган нерсе, Сулайман пайгамбар жашаган жер менен ошол аялдын жашаган жеринин экөөнүн аралыгы 800 километр экен. Үпүп учуп барганда 800 километр, кайтып келгенде 800 километр, 1600 километр аралыкты бир элдин хидаяты үчүн, бир элдин туура жолго түшүүсү үчүн 1600 километр барып келди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул аялдын атында билип алалы. Бул аял Билкис деген аял экен. Бул адам менен жиндин ортосунда пайда болгон аял экен. Атасы адам, энеси жиндерден болот экен. Адам менен жиндин ортосунда пайда болгон аял экен. Бул аялдын аты Билкис. Жанагы үпүп катты алып бергенден кийин, катты алып баргандан кийин алысыракта турса Билкис мындай dedi. Qalat ya ayyuhal malaw inni ulqiyak ilayya kitabun karim. Ey menin qoomum, jamaatım, maga bir kat geldi. Maga bir kat geldi dedi özünün jamaatıga. Oşonda jamaat al kanday kat eken? Al kimden eken dedi. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bul kat Süleyman'dan keliptir. Borker merimdu Allah'ın atı menen baştayım degen söz yazılıptır dedi. Oşol katta emne degen жазуу бар эле. Al katta Allah ta'alu alayya ve atuni muslimin. Seler maga baş iybestик kılbastan siler maga musulman bolup kelgile degen gana söz бар эле. Anan janagı Bilkis degen ayal özünün jamaatıga, özünün qomuga mınday dedi. Qalat ya ayyuhal malaw aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amrun hatta tashhadun. Ey menin jamaatım, ey menin qoomum, ey menin kengeşçilerim, bul iş jönünde ne deysiңер? Siler bir deme demeyince men bir çeçim çıkara albayım dedi. Oşonda Bilkis'tin qoomu şunday dedi. Qalu nahnu ulul quwwa ve ulu ba'sin şadidin vel amru ilayki fanzuri maza ta'murin. Qalu nahnu ulul quwwa. Biz güçlü elbiz. Ve ulu ba'sin şadid. Bizim kural jaraklarыбыз ага köp. Buyruk sizin kolunuzda. Soğuş deseniz barıp soğuşayık dedi. Ne deseniz sizin aytkanınızda barga biz makulbuz. Akılıman ayaldık karam. Ne dedi? Barıp soğuş kıla dedi. Ayatta uşundan dedi. Qalet innel muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha ve ja'alu izzata ahliha zillah ve kazalika yef'alun. Bilkis aytdı. Qalet innel muluka. Eğer padişalar bir ayılga kirse al жерди talqalaşat. Oşol ayıldın kadır baktı adamların kordaşat. Ve kazalika yef'alun. Padişalar uşunday kılat dedi. Biz bunu sınap göreyle dedi. Bilkis Süleyman aleyhissalamdı sınav için uşunday dedi. Allah Teala ayet Kur'an-ı Kerim'de. Ve inni mursilatun ileyhim bihadiyetin fanaziratun bima yerci'ul mursalun. Men buga bir belek jönötüm. Anan karap görüm. Eğer belekti alsa al padişa bolot. Eğer men jönötkön belekti albasa al paygambar bolot dedi. Urmattуу musulman bir tuğan, Bilkis degen ayal Süleyman paygambarga bir kança nerselerdi sınoo maksatla jönöttü. Kimdi jönöttü onu bilip alalı? Munzir ibn Amr degen bir kişini jönöttü. Sen Süleyman paygambar mı? Je padişa oşonu bilip gelesin dedi. 2 sandık altın berdi. Uşul altında alıp barıp beresiңер. Padişalar altın degende ölüp kalat dedi. Eğer men bergen altındardı ala turan bolsa al padişa. Eğer paygambar bolsa menin altınlarını albayt dedi. Ekinçisi 500 erkeke ayaldardın kiyimini kiygizip 500 ayalga erkeklerдің kiyimini kiygizip aralaştırıp muna kaysısı ayal kaysısı erkek ekenini ajıratıp bersin. Eğer kaysı erkek kaysı ayal ekenini ajıratıp bere turan bolsa bul paygambar padişalardın kolundan kelbeyt bul dedi. Üçüncüsü janagындай brilliant kımbat balı bir taş var eken. Oşol taştın uşunday bir içi kıyışık bolup eşteke ötkörgөнгө bolboyt eken. Muna uşul taştın içinden jipti biyagынан ar jagı ötkörüp bersin. Bul iş bir gana paygambarlardın kolundan kelet. Eğer bul işti kılal bolsa al paygambar emes eken dedi. Al emi törtüncüsü uşunday bir gavhar kımbat balı taş anı padişalar teşe albayt. Bir gana paygambarlardın kolundan kelet.
Эгер ушул ташты теше турган болсо ал Сулайман чыныгы пайгамбар экен. Ошондон биз сынап көрөйүк деди. Сулайман пайгамбарга жанагы үпүп кабар берди. Сулайман, булар сага жөнөштү деди. Сулайман пайгамбар жиндерге айтты, силер менин үйүмдөн баштап 9 километрге чейин алтындан жол салып койгула деди. Жолубузду алтындан кылгыла деди. Сулайман пайгамбар 9 километр алтындан жол жасатты. Жанагы Мунзир ибн Амр деген Билкис жөнөткөн аял келди. Мунзир ибн Амр деген киши Билкис деген аял жөнөткөн Мунзир ибн Амр деген киши келгенде 2 сандык алтыны бар эле да. 2 сандык алтынды Сулайман пайгамбарга беребиз десе, Сулайман пайгамбардын жол алтындан экен, уят болуп калышты да. Biz Сулайманга дейт, ошол жактан 2 сандык алтын алып келсек, булардын алтыны жерде кор болуп жатат деп. Анан кийин келип Мунзир айтты: "Ey Сулайман, могул жерде 500 эркек, 500 аял бар. Кимиси аял, кимиси эркек экенин ажыратып берсең, анда сен чыныгы пайгамбар экенсиң" деди. Ошол жерде баягы аял, эркектер аралашты. Ошол жерде кээ бир адамдарга чөгүм менен суу куйганда, кээ бирлер беттерин 2 кол менен жууа баштады. Кээ бирлери 1 кол менен жууду. Анан Сулайман пайгамбар айтты: "Бетини 2 кол менен жууган булар эркектер, 1 кол менен жууган аялдар" деди. Муну каяктан билдиңиз десе, урматтуу мусулман бир туугандар, эркек балдар бетини жууганда 2 кол менен шаша-буша жууат. Булар эркектер деди. Ал эми 1 кол менен жууган аялдар дегени каяктан билдиңиз десе, аялдар бетин жууганда мында аккуратно шашпай жууат экен. Ушунан билип алды Сулайман пайгамбар. Анан жанагы 3-чү сыноо келди. 3-чү сыноо, бир таш бар эле, ал таш ушундай бир ичи мында кыйшык, адам баласы жипти өткөрүүгө мүмкүн эмес эле. Анан Сулайман пайгамбар айтпадым, бардык жаныбарлардын тилин билген Сулайман пайгамбар куртту чакырды. "Ey курт, сен бул жипти тиште дагы, бул таштын ар жагынан өткөргүн" деди. Жанагы курт жипти тиштеди дагы, таштын ар жагынан өткөрүп койду. Анан Сулайман пайгамбарга жанагы курт мындай деди: "Падышам, сиздин бир айткан буйругуңузду аткардым. Эми мага бир сыйлык болобу? Бирдеме бересизби эми?" деди. Эгер кээ бирлерге бир иш кылып калсак, же бир ортого түшө койсок, таксыр биздин да кичине колубуз тийди эле, бирдеме барбы деп калабыз го. Эми курт сурап атат да, "Эми падышам, сиздин бир буйругуңузду аткардым, эми бирдеме бересиз" десе, Сулайман пайгамбар айтты: "Эң биринчи алманы сен жейсиң" деди да. Урматтуу мусулман бир тууган, эң биринчи алманы курт жейт экен. Анан алмаңызга курт түшкөн болсо, кыйкырып бакырыштын кереги жок. Ага Сулайман пайгамбар уруксат берген, урматтуу мусулман бир тууган. Ал эми 4-чү таш эч качан аны падыша теше албайт, бир гана пайгамбардын колунан келет деди. Сулайман алейхиссалам Жабраил алейхиссалам чакырды. Жабраил алейхиссалам канаты менен жанагы ташты тешип койду. Сулайман пайгамбар экзаменден өттү. Баарын аткарды. Сулайман пайгамбар ушундай деди: "Фалама жа Сулаймана ва кала атумиддунани бималин фама атани Аллаху хайрун мимма атакум бал антум бихадиятикум тафрахун." Сулайман пайгамбарга келгенде, "Силер ушул алтындар менен мени курсан кылайын дедиңерби? Силердин алтыныңарга караганда, силердин байлыгыңарга караганда Аллахнын мага берген байлыгы жакшыраак" деди. "Иржи илейхим фаланатияннахум bijunudil la qibala lahum biha wa la nukhrijannahum minha azillatan wa hum sagirun." Силер кайтып кеткиле. Эгер биздин аскерлер бара турган болсок, силердин аскериңер биздин аскерге эч качан каршылык чыга албайт. Эгер силер мага баш ийип келбесиңер, силерди кордоп, ошол айылыңардан кууп чыгабыз деди. Сулайман пайгамбар экзаменден өткөндөн кийин жанагы Мунзир ибн Амир бардык болгон окуяны Билкис деген аялга айтып келди. Сулайман пайгамбар мындай деди. Кур'ан-ы Каримдеги аят. "Кала я айюхал малау айюкум яатини би'аршиха qabla ay yatuni muslimin." Ey менин жамаатым, ошол Билкис деген аялдын тактысыны ким мага алып келет? Ал мага мусулман болуп баш ийип келгенге чейин. Урматтуу мусулман бир тууган, ошол Сулайман пайгамбар менен жанагы Билкис деген аялдын аралыгы 800 километр дедик. 800 километрден ошол Билкис деген аял мага мусулман болуп баш ийип келгенге чейин ошонун тактысыны ким алып келет деди. "Qala ifrutun minal jinni ana atika bih qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin." Jiндерден болгон бир ифрит деген жин айтты: "Падышам, муну мен алып келем. Сиз
ордуңуздан турганга чейин дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Сулайман пайгамбар эртең менен элдин маселесин чечүү үчүн отурганда түшкө маал турат экен. Бул Билкис деген аялдын тактысын бул жин айтты, мен түшкө чейин алып келем деди. Ва инни алейхи лакавиюн амин. Мен өзүмө ишенем, колумдан келет бул деди. Сулайман пайгамбар бул кеч ким эртерээк алып келет, мындан дагы эртерээк ким алып келет деди. Кала аллази индаху илмун минал китаб ана атика бихи qabla an yartada ilayka tarfuk. Илимди китеп, илимини билген Исмул Азам деп коет. Аллахнын ушундай бир илимни билген бир адам айтты. Мен алып келем, ey падышам, пайгамбарым. Сиз көзүңүздү ачып жумганга чейин 800 километрден алдыңызга мен алып келип коем. Сиз көзүңүздү жумасыз, кайра ачсаңыз алдыңызда болуп калат деди. Бул киши Исмул Азамды билген Асиф бин Бархия деген аулия киши болгон экен. Башын саждага коюп, я хайюм я кайюм я зал жалали вал икрам деп сажда кылып Аллага дуа кылды. Жердин астынан 800 километрден адам көзүнү жумуп ачканга чейин алып келип койду. Фаламма руаху мустақирран инда. Чында эле Сулайман пайгамбар көзүнү жумуп кайра ачса, Билкистин жанагы тактысы турат. Анан Сулайман пайгамбар мындай деди. Qala nakkiru laha arshuha nanzuru atahtadi am takunu min allazina la yahtadun. Силер бул Билкистин тактысын бир аз өзгөртүп койгула. Кызыл менен краскалаган жерин кара менен кылып койгула. Кара менен краскалаган жерин жашыл кылгыла. Бир аз тактысын өзгөртүп койгула. Билкис келгенден кийин сурайбыз. Бул сенин тактың деп сурасак, тааныйбы же тааныбайбы? Ошол тактысын бир аз өзгөртүп койгула деди. Falamma ja'at qila ahakaza arshuk. Bilkis keldi. Bilkis kelgende Süleyman peygamber soradı. Mo bul senin taktın dedi. Qalat ka'annahu huwa. Bilkis aytdı. Öte menikine okşaş eken dedi de. Bирок урматтуу мусулман бир тууган, ал Билкистин чындыгында Билкистин тактысы. Билкис айтты, өтө меникине окшош экен деди. Сулайман пайгамбар айтты, жок, бул сеникине окшош эмес, чындыгында бул сенин тактың деди. Урматтуу мусулман бир тууган, Билкис мусулман болду. Мусулман болгондон кийин жиндердин арасына ушундай бир сөз таркалды. Сулайман мусулман болуп келген Билкиска үйлөнөт экен деген ушундай бир сөздөр пайда болуп кетти. Кээ бир жиндер келип, башында айтпадымбы? Атасы адам, энеси жин деп. Эгер жиндер айтты, эгер Билкисти Сулайман ала турган болсо, биздин көп сырларыбызды билип алат. Эптеп Сулайманды ушул Билкиска үйлөндүрбөшүбүз керекпиз деп, кээ бир жиндер келди. Сиз Билкис деген мусулман болуп келген аялды пайгамбар падышам үйлөнөйүн деп атат экенсиз. Десе Сулайман пайгамбар айтты, ооба үйлөнөйүн деп атам. Жок, ага сиз үйлөнбөңүз. Анын балтырында шундай бир балтыры дейт. Жанагындай ушундай бир койдун жүнүдөй жүн басып кетиптир. Дегенде Сулайман пайгамбар жиндерге айтты, шашпай тургула силер. Аны мен бир көрөйүн. Аны бир сынап көрөйүн деди да, жиндерге айтты, силер ушундай бир сарай жасагыла, ошол сарайдын ичинен ушундай бир сууду жүргүзүп койгула. Суудун бетине ушундай бир жука айнектен койгула. Баягы кирген адам айнек бар экенин билинбесин деди. А суу экен деп баягы жерде пайчасын көтөрүп өтө турган деңгээлде жасагыла деди. Баягы сарайды жасагандан кийин, айнекти жасагандан кийин Сулайман пайгамбар Билкис деген аялга айтты, сарайга кир деди. Чында эле сарайга кирсе Билкис, жанагы айнек өтө билинбейт экен. Билкис деген аял бул жерде суу бар экен деп өзүнүн балтырын көтөргөндө, чында эле жанагы жиндер айткандай, балтыры койдун жүнүдөй ушундай бир жүн экен да. Ал эми жиндерге дагы бир кыйынчылык пайда болду. Сулайман пайгамбар айтты, бул аялдын балтырыдагы жүндү кетириш үчүн бир нерсесин амалын ойлоп тапкыла. Жиндер ары басты, бери бастан бир таш таап келди. Таш таап келгенде баягы аялдын балтырындагы баягы жүндөрдү баягы таш түшүрөт экен. Андан кийин үйлөндү. Урматтуу мусулман бир тууган, Билкис деген аял тарыхта Сулайман пайгамбардын миңинчи аялы экен, машалла. Сулайман пайгамбардын миңинчи аялы экен. Сулайман пайгамбардын да бир окуясы келет. Сулайман пайгамбар ушундай бир тактысы бар эле дебедимби? Тактысы менен бир жерге учуп бараса, бир аксакал отун көтөргөн, кыйналып, оокатын, тирилигин кылып жүргөн бир аксакал отун көтөрүп келе жатып, асманды караса, тактысы менен тактысынын үстүндө канча канаттуулар көлөкөлөп кетип аткан Сулайман пайгамбарды көрдү дагы Субханаллах деди.
Айтпадым, адамдын сөзү аба аркылуу жетет да. Сулайман пайгамбарга жеткенден кийин Сулайман пайгамбар кайра келди да, эмне дедиң деди. Коркту да. Жок, эчтеке дегеним жок. Ой, коркпо, чындап айткын, эмне дедиң десе, мен сизди көрүп таң калып субханаллах дедим. Сулайман пайгамбар айтты, мына ушул айтканың субханалла деген сөзүң менин байлыгымдан дагы кыяматта Аллахтын алдында эң жогору турат деди. Менин байлыгым бул дүйнөдө калат, бирок сенин субханалла деген сөзүң Аллахтын алдында өтө кадыр бактуу деди. Атың ким деди? Сулайман пайгамбар. Караң тагдырыны. Бул отун көтөргөн адамдын аты дагы Сулайман экен да. Анан Сулайман пайгамбар, атың ким десе, менин атым Сулайман. Ой, экөөбүз адаштырбайбызбы? Сен дагы Сулайман, мен дагы Сулайман. Анда Сулайман мындай кылабыз деп, башыдагы тажысынан кымбат баалуу ушундай бир гавхар, ушундай бир таш, эгер ошол бир эле ташты ала турган болсо, ал өмүр бою жетет экен, кымбат баалуу таш. Сен дагы кыйналып жүрбөгүн деп, ошо башыдан, тажысынан бир ушундай бир кымбат баалуу таш берди. Таш бергенден кийин жана Сулайман деген аксакал сүйүнүп, "Я Алла, азыр эле кедей элем, эми бай болдум" деп сүйүнүп асманга кыргытып кетип атса, бир куш келип жанагы ташты алып кетип калат экен да. "Я Алла, азыр эле бай болдум эле, эми кайра кедей болуп калдым" деп, арадан бир канча күндөр өтүп, Сулайман пайгамбар баягы жерден дагы өтүп бара жатса, жанагы аксакал дагы отун көтөрүп кетип аткан экен. "О аксакал, өткөндөгү эмне жетпедиби сизге?" "Жок, аны ушинтип бир кушка алдырып ийдим. Мейли, кыйналбай жашаңыз" деп, Сулайман пайгамбар дагы бир кымбат баалуу таш берди. Ал колуна ушундай бекем кармап үйүнө кетип атса, жанагы Сулайман деген аксакалдын үйгө кетип атканда ушундай бир чоң сай бар экен, урматтуу мусулман бир тууган. Ошол жерде ошол күнү жамбыр катуу жаап, баягы жерде сууга чөйүп кетпейин деп, сүзөмүн деп, колундагы жанагы кымбат баалуу таш сууга түшүп кетет экен. Арадан дагы күндөр өттү. Сулайман пайгамбар караса, жанагы аксакал дагы кыйналып жүрөт. Аксакал, мен берген кымбат баалуу таштар жетпедиби? Мейли, дагы бирди берейин, эми кыйналбай жашаңыз деп бергенден кийин жанагы аксакал үйгө келди. Үйгө келгенден кийин бир ушундай бир идишке салып койду. Шундай жалтырап турат да, гавхар ташта жалтырап турат. Анан үйгө келсе, кемпири жок экен. Кемпири кошуналарыныкка бир аз алысыраак кетип калыптыр. Эми кемпиримди таап келейин деп кемпирин издеп кеткенде, ошол бир жакын кошунасы бир аял келип, бир туз сурап келген экен. Кирсе, идиште жалтырап жанагындай гавхар таш турат да. Ошол ташты жанагы кошунасы алып кетип калгандан кийин кемпирин ээрчитип келсе, чындап эле жок. Кемпир айт, "Сиз мени алдап жатасыз го, уялбайсызбы эми?" деп, арадан күндөр өтүп, Сулайман пайгамбар дагы көрсө, аксакал, "Эмне болду? Ушундай болуп калды, ушундай болуп калды" деди. Сулайман пайгамбар айтты, "Адамды адам бай кыла албайт экен. Сиз Аллахтан сураңыз, Аллах сизди бай кылат экен" деди. Дуа кылды, намаз окуп Аллага дуа кылды. Күндөрдүн биринде өзүнүн жыйнап келген отунуну кемпир айтты, "Аксакал, эми бүгүн барып базардан бир балык алып келиңчи. Ошол балыкты жеп, курсак тойгозуп бир жакшы жашайлы" деди. Балыкты алып келгенден кийин кемпир айтты, "Аксакал, эми бул балыкты пышырганга бир отун керек." Урматтуу мусулман бир тууган, ошол аксакалдын үйүнүн алдында ушундай бир чынар терек бар экен. Ошол чынар теректин үстүндө куурап калган отундар бар экен. Ошол чынар терекке чыкса, чынар теректин үстүндө бир куштун уясы бар экен. Ошол куштун уясынын ичинде жанагы биринчи Сулайман пайгамбар берген кымбат баалуу таш ошол куштун уясында турат экен да, машалла. Жанагы аксакал сүйрүп кетип, "О кемпир, бурууну таптым" десе, жанагы үйүнөн урдап кеткен кошунасы, "Бул мени көрүп алган турбайбы бул" деп. "Ой кошуна, мен жөн эле көрөйүн деп алып келди" деп кошунасы алып келди дейт. Анан үчүнчү жолу баягы жерде балыкты сойгондо сууга алып кеткен баягы гавхар ташы да чыгып калган экен. Анан баягы жерде Сулайман пайгамбар, баягы жерде жанагы Сулайман деген аксакал жакшы кийимдерди кийип Сулайман пайгамбардын алдыга барып, "Ой, сен кимсиң" десе, ошол Сулайман деген аксакал, "Мен сиз мени канча 3 жолу бай кылам деп бердиң, сиз бай кыла албайт экенсиз. Аллага дуа кылдым, Аллах мени бай кылды" дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, байлыкты берген Алла, байлыкты алып койгон да Алла. Адамдын кадыр баркын көтөргөн Алла, адамды кордоп койгон Алла, бардык нерсе Алланын колунда. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, мына колубуздан келишинче Сулайман пайгамбардын айттык. Ошондуктан баягыдай бул окуяларды балдарга айтсаңыздар жакшы болот. Балдардын кабары болсо жакшы болот. Келиңиздер бир дуа кылалы. Амин. Алхамдулилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah.